Кристалдар же болбосо натрий глутаматынын айланасында ар түрдүү уламыштар айтылып келет. Ал көз карандылыкты жаратып, кан басымын көтөрүп, тукумсуздукка, рак, диабет сыяктуу ооруларга алып келет жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү угуп жүрсөңүз керек. Биз бул маалыматтарды текшерип көрүүнү чечтик. E621 маркасы менен белгилүү болгон натрий глутаматы бул табигый дамды күчтөндүрүүчү татымал. Ал крахмал, кан кызылчасы же жүгүрүдөн айран же уксус сыяктуу эле ферментация жолу менен жасалат. Ал табиятта эт, коз карын, помидор, сыр жана башка азыктарда кездешет. Натрий глутаматы эттин дамына окшогон умами аттуу даамды берет. Азыркы учурда бул татымал дээрлик баардык тамак ашка колдонулат. Өзгөчө Кытай жана башка Чыгыш Азия өлкөлөрүндө аталган затсыз тамакты элестетүүгө болбойт. 1969 Кытай менен АКШнын ортосунда саясий треш болуп жаткан учурда америкалык дарыгер Кытай ашканасынан тамактангандан кийин башы ооруп, өзүн жаман сезип жатканын жазып чыгат. Анын себеби тамакта колдонулган натрий глутаматы болушу мүмкүн экенин айтат. Аны уккандан кийин башкалар да ден соолугун начарлап жатканына даттана баштайт. Ошондон кийин бул татымалдын таасири тууралуу көптөгөн илимий изилдөөлөр жүргүзүлө баштайт. Анын зыяндуулугун текшерүү үчүн жаныбарларга эксперимент жасашкан. Аларга кашыктап жедирип, керек болсо ийне менен сайыпта көрүшкөн. Натыйжада алардын ден соолугуна олуттуу таасирин тийгизген эмес. Ал эми экспериментке катышкан адамдардын айрымдарында жеке сезимдалдык пайда болсо, калгандарынын ден соолугу начарлаганы байкалган эмес. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму натрий глутаматын коопсуз деп таап, аны ченемдүү өлчөмдө колдонгондо ден соолукка зыяны тийбейт деп аныктаган. Ал эми Европанын азык-түлүк коопсуздугу боюнча органы күнүмдүк норма орто эсеп менен 2 грамм деп эсептейт. Мисалы, туздуу керектөөнүн күнүмдүк нормасы 5 грамм, ал эми шекердики 25 грамм. Бирок көпчүлүк аларды нормадан ашыкча колдонот. Жыйынтыгында натрий глутаматы көп өлчөмдө колдонулбаса, ден соолукка коркунуч келтирбейт. Глутаматтын коркунучу олуттуу илимий маалыматтар менен тастыкталган эмес. Аны кашыктап жесеңиз же жеке сезгичиңиз болсо гана терс таасирин бериши мүмкүн.